токойлор өлүп атат. Кегетти капчыгайында сасналар чорный усач курту келип ошонун ооруп, бүгүнкү күндө ооруп өлө баштады да. Мына бактардын баары куруп атат. Мына бүт бар сары карасаңар. Кыргыз бүт куруп атат. Келип көрсөңөр, өңдөрдө сары тартып калды. Бүт бактардын баштары куруп атат. Токойду сактап калыш үчүн Токой министрлигин ачып, ошонун алдында илимий бөлүмдөр ачып, ошолорго таянып, анан кийин жашыл экономика кылып, Кыргызстанды Токойго көбөйтүп, илим постторунун артынан тоолордун баарын Токой кылып, жана жашыл экономиканы ишке ашырса болот да. Сасналарды азыркы адистик көз карашы жок кишилер иштегенге байланыштуу сасналарга жылга лавушка коюлбай, ошондон жылдан жылга күчөп баратат да. Лавушка кандай болот? Сасналарды кыйып таштайт. Майга чейин жана чорный усач жуктар учуп келип конуп, анан ошого уруктарын чачканда ошону өртөп жиберип, ошентип азайтып, керек болсо жок кылып алганга мүмкүнчүлүк бар да. Экинчи маселе, мисалы шаарга, мэрияга, айылдарга көчөттөрдү алганда азыр Токой агенттигинин көчөтканалары жоктугуна байланыштуу менчик көчөттөр болуп, ошолорду алар 5-10 жылда жетиле турган көчөттөрдү дары, химиялык дарылар менен батыраак боюн өстүрүп, элдерге сатып атат да. Алар болсо баягы жетилдек болгондуктан ар кандай кыйынчылыктарга, туш келген кыйынчылыктарга чыдай албай, көбүнчө солуп, куурап калган. Негизи ошо дейм да. Негизи көчөттү убактылуу келгенче, убагы келгенче өз нормасы менен өстүргөн жакшы да, ошону толук жетилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу кыргыз элим, мен силерге кайрылам. Садыр Нуркожоевичке жеткиргилечи. Мына могу Кыргызстанда көп коктуларды өзгөчө могу кегетти капчыгайында. Бул карантиний кокту. Бул эмне үчүн мына карантиний кокту болгон? Бул сасналардын баары байкасар ооруп өлө баштады да. Дагы жакшы, жамгыр жаап, дымды болуп, кичине сымала болуп, кичине задержка болот. А так сымала жок болгондо булардын баары иммунитет жок болуп кырылып калмак да. Мына өңдөрүн карасаңар, баары сапсары болуп, арасында куурап, башынан баштап куруп атат да. Чорный усач каптап кетип атат.